Эфирде кайрадан Нур кызы экөөбүзбүз. Замана студиясы өз көрсөтүүлөрүн улантат. Бизде болсо, мисалы, эл арасында жазылбаган ырым-жырымдар бар эмеспи? Мисалы, эртең менен мышык астыдан өтүп кетсе, ишиң болбой калат, же болбосо тузду төгүп ала турган болсок, кандайдыр бир кырсык болот деп да болголоп калышат. Бул ырым-жырымдарга кээ бирлерибиз ишенсек, айрымдарыбыз такыр эле бул нерсеге маани бербейбиз, туурабы? Туура, негизи эле бул нерселерге канчалык бир деңгээлде ишенсек дагы болот, себеби болсо көп жылдан бери мына ушул ырым-жырымдарга маани берип, жана аларга ишенип, жана аларды кайталабаганга аракет кылып келебиз. Маселен, азыркы жаштардын көбү улуу муундар деле мына саатты белекке бербеш керек. Саат бул ажырашууга, алыстоого алып келет деп коет. Өзгөчө жаш жубайларга саатты берип деп коет экен. Бул ырым-жырым кайдан келип чыккан, түп тамыры кайсыл өлкөгө, кайсыл улутка барып такалат болду экен. Кийинки түрмөктөн кененирээк айтып беребиз. Сиз билесизби, саатты белекке берсе болобу же болбойбу? Бул тууралуу атайын мыйзам жазылган эмес. Бирок ырым-жырымдарга ишенген айрым атуулдар бул ырымды катуу сактап, саат аттууларды белекке такыр бербейт. Алардын ишеними боюнча саатты белекке тапшыруу алыстоого, ажырашууга же болбосо бир нерседен айрылууга алып барат. Изилдеп көрсөк, бул ишеним бизге кытайлыктардан тараган экен. Азыр деле кытайлыктар саатты эч качан белекке беришпейт. Жана үйлөрүнө саат койбогонго аракет кылышат. Есть часы в виде шестеренок, там тоже полностью все шестеренки. Азыр 21-кылым. Мисалы, менин дүкөнүмдө эксклюзивдүү дубалга үйлөнүүчү сааттар бар. Алардын көбү белекке сатып алынат. Мен кызыгып сурап калам. Кимге бересиз деп, көбү жакын досторуна, туугандарына, иштеген кызматкерлерине беришет. Азыркы жаштар буга анча ишене бербейт болушу керек. Эгер саатты белекке бергиңиз келип жатса, анда белекке берип, бирок саттым деп аз-маз акча сурасаңыз болот. Ошентип бул ырымды жеңсеңиз болот. Менин кеңешим, эгер саат белекке өрип жатсаңыз, анда батарейкасы жок, жүрбөгөн саатты бериңиз. Жаңы кожоюндар өздөрү иштетип алышсын. Кардарларга мен ошондой кеңеш берем. Кызыктуу фактыларга токтолсок, Наполеон Бонапарт эч качан саатты караган эмес, жана тагынган да эмес экен. Бир жолу саат белекке алып, Орусия менен болгон салгылашта жеңилип калган дешет. Путин өз аялына 8 март айымдардын эл аралык майрамына алтындан жана бриллиант таштар менен кооздолгон саат белекке берип, бир жылга жетпей ажырашканын журналисттер жазып чыгышкан. Ал эми Алла Пугачева эч качан кол саат тагынган эмес, жана үйүндө сааты жок. Себеби ал айымдын жанындагы кандай гана саат болбосун токтоп калат экен.